Барыңыздарга салам. Мен бүгүнкү күнү сиздерге камыр туруштан, ачыткыдан нан жасаганды көрсөтөм. Жөнөкөй нан эмес, көк өң болгондон, ал көк өңдү чыгарыш үчүн мен бир гүлдү колдоном. Ошо гүлдү демдеп алып, анан кийин аягында аябай жашынакай болгон, көк болгон нан жейбиз. Баштадык. Эң биринчи камыр журганга чейин 1 саат мурун мен ушул гүлүмдү демдеп алам. Биякта 6 грамм гүлгө 300 мл кайнак суу коюп коем. Анткени биз камыр журганда суубуз жылымык болуш керек. Bir сааттан кийин биздин суубуз моундай сыя көк болот. Муну биз сүзүп алышыбыз керек, анткени бизге 230 мл суу керек. Гүлүбүздү демдеп, анын суусундугу муздагандан кийин биз камырыбызды жууруп баштасак болот. Бул жерде менде 140 грамм ак un, 135 грамм кара un. Ал биздин унубузга 230 мл демделген чайыбыз. Андан кийин 90 грамм минимум, максимум бир 110 грамм камыр турушубузду кошобуз. Камыр туруштун эң күчтүү, эң активдүү убакыты бул кайсыл убакыт? Сиз камыр турушуңузду жаңырткандан кийин бир 4 сааттан кийин же болбосо бир 5 сааттан кийин 2 эсе көтөрүлөт. Ушул 2 эсе көтөрүлгөн убакытта биз колдонобуз. Ошол убакытты эң күчтүү стадиясы деп атайбыз. Суу менен un аралашып бүткөндөн кийин, кургак ундар калбай калгандан кийин биз камырыбызды бир 30 мүнөт коюп коебуз эс алгана. Жарым саат өткөндөн кийин биз камырыбызга туз кошобуз. 7 грамм туз. Биринчи тузду кошуп алабыз, андан кийин колубузду кичине нымдайбыз, андан кийин мыкчыйбыз, колубуз менен мыкчып жуурабыз. Ушу туздар бүт баарына сиңгендей болгондой болуш керек да. Ушу тузду кошотканда кечки бир 10 мүнөттөй ээлеп, 10 мүнөттөй жууруп, камыр аябай мындай жылмакай сулуу болгондон кийин 2,5 саатка алып койсоңор болот. Же болбосо кичине эле ушу туз сиңиргенден кийин жарым саат сайын чоюп жуурсаңыздар болот. Эки жолу бар. Азыр мен сизге ушу жеңил жолун көрсөтөм. Мына мен азыр туз сиңип бүткөндөн кийин кайра жарым саатка муну алып коем. Туз кошкондон кийин жарым сааттан кийин иштеген жерибизди кичине нымдайбыз. Андан кийин камырыбызды канчалык диаметр боюнча чоюлса ошончо чоюп, андан кийин кайра аны деген бүктөп алып коебуз да. Ушул жол 3 жолу кылынат. 3 жолу кылып, андан кийин ушу 10 мүнөттүк илегенден орду ушул да. Жарым саат өткөндөн кийин кайра эле ошол нерсени кайталайбыз, суулайбыз, чоёбуз, анан бүктөп кайра алып коебуз. Убакыт өткөн сайын өзүңүздөр көргөндөй камыр мындай чоюлбай тырышат да. Ал тырышса коркпогула, ал өзү бул жакшы белги да. Жарым саат өтөт. Бул үчүнчү, акыркы ушул биздин камыр чоюлган процессибиз да. Кайра эле чоёбуз, ошентип чоюлган канчалык чоюлса ошончо чоюп, бүктөп, анан жарым саатка кайра алып коебуз. Биздин акыркы форма берген убактысы келди. Биз камырыбызды алабыз,
чоебуз, кайра эле канча чоебуз ошончо. Ортосуна кааласаңыздар жаңгак, дәнек, жар кандай мейис болсо кошуп койсоңуздар болот. Бул милдеттүү түрдө эмес, бул болсо да, болбосо жөнөкөй эле тоголоктоп эле бышырып койсок болот. Ошентип дәнек, жаңгак кошкондон кийин баарын кайра тоголок форма кылган аракет кылып, биз деген үстүнөн жабышпагана аракет кылып, биз деген эмне кылабыз? Кунжут да себебиз. Кунжут себеп алып, анан атайын форма билдирген мондай кичинекей чара болот. Мунун өлчөмү 17,5 диаметр. Ундап аны биз кунжут сепкенден кийин биз камырыбызды коюп алабыз. Андан кийин 2 саат же болбосо 2,5 саатка муну биз алып коебуз, үстүн жаап туруп. Экинчи да жол бар да, муну азыр 2,5 сааттан бышырсаңыз болот, же болбосо ушул жерден муздаткычка салып эртеси күнү бышырсаңыз болот. 2,5 саат өттү деп койдук, азыр текшеребиз. Камырыбыз кандайча даяр болду. Биз үстүнөн бассак, аста кайра өйдө көтөрүлүш керек да. Бул даяр деген сөз, биз бышырсак болот. Биз духовканы чоюндан жасалган мондай мискей менен кошо ысытабыз, 260 градус Цельсий. Ысыгандан кийин биз деген камырыбызды атайын үстүнөн сулуу жери менен бычак менен, курч бычак менен же болбосо мондай атайын лезвиялар болот, мондай камыр тилгич. Ошол менен биз мындай өзүбүз каалаган эме менен, из менен тилип алабыз. Андан кийин үстүн жаап 20 мүнөт капкабы жаак биз наныбызды бышырабыз. 20 мүнөт өткөндөн кийин биз капкагын алып, андан кийин отубузду азайтабыз. 200 градус Цельсийге алмаштырып, азайтып, андан кийин дагы 12 мүнөт бышырабыз. 12 мүнөттөн кийин биздин наныбыз даяр болот. Наныбызды мискейибизден чыгарабыз, тердеп кетпесин. Чыгарып, андан кийин күтөбүз 1-2 саат, андан кийин кезебиз. Ушинтип наныбыз соп-соон болгон наныбыз даяр болду. Сизди мени көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Кийинки видеодо көрүшөбүз.